Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез в свою жизнь для тебя превратил цветы. Он не хватает. 별처럼 있는 여인 그녀를 위해서 바치는 초라한 마지막 사랑 그의 그런 눈에 담든 두 웃음과 눈물을 알아. 백만 손이 잡히는 그대가 지는 사랑밖에 모르는 바보 같은 남자가 유난을 바치는 Il a une femme à toi. On te voit décoller, mais il règne pour la tristesse, ça qui honore les fleurs. Elle enligne ta dentelle, si droite dans dis-moi. De la sang des chacals, tout aussi en les fleurs. Anion des rouges et rouges. Par les fleurs, tout le cours-là. Oui, qu'est-ce goût de drap. Changera tout ce sanillon flamme ou noir. Менин баштап ырдаган кызыкканда апам мени келечек чыгармачылык балдар борборуна алып барганда бир вокалист агайга анан ал агай мага ырдаганга жардам берип ырдап кантип туура ырдашты үйрөтүп ошондон баштап мен калгам. Мен ырдаганыма өзүм мен кичине 4-классыма эле баштаган, бирок гитарага барганыма 2 жыл болду да. Ырдаганда өзү туура дыхание алыш керек да. Анткени ыр болуп атканда ырдын ортолорунда дем албай каласың. Ошо андан кийин ырды туура угуп ырдаш керек. Анткени менин агайым ар дайым айтат, эгер мындай ырды укпай калса, башка тонго чыгып кетсе, вообще мындай нормальный ырда албай каласың да. Өзү 20 ушундай ыр бар да.
бирок мен алардын арасынан жакшыларын тандап 5 или 10 ырдайм. Жаккан ыр Миллион алых роз деген 3 тилде дагы. Анткени биринчи жолу мен Миллион алых розду орусчасына дагында анча жаккан эмес. Бирок мен агайым корейчесин, французчасын таап бергенде мага бул ыр абдан жагып калган. Жаттаганда эч кандай кыйынчылыктар болгон эмес. Мен интернеттен издеп, кээде ыйлар интернеттен чыкпай калат. Ошондо мен атама жардам сурап, атам мага жардам берет. Мен бул ырды өзү орусчасы менен эле корейчесин да айт элем. Анан кийин болсо агайым мен бир жолу үйдө отурсам, агайым мага чалып французчаны ырды мен сага жөнөтө бердим. Ошого жаттап келеттиң дегенде. Анан кийин карасам, ал ыр абдан кыйын болгон французчасы. Анан кийин мен аны угуп жазгам. Анан кийин мен интернеттен эмесинин транскрипциясын карап көрсөм, ошондой жазылгандай экен. Анан ошондой тегиси күнкө жаттап, ошо французчасы жагып калган мага. Мен мектепте деле жакшы окуйм, үчтөрүм, экилерим жок. Агайым ар дайым айтат да мага, эгер сен 3 алсаң или же 2 алсаң, мен сени окутпайм дейт да. Анан кийин болсо музыка менен мектепте алып кетиш, сабактарды алып кетиш деле оңой. Анткени мен музыкага кызыгып, любой наоборот башка нерсени дагы үйрөнөйүн дейм да. Ошо музыка жакшы. Мен мисалы мындай оору бил ушундай болуп калсам, агайым айтат да, гитараңды алып кичине ырдап койсоң жакшы болуп каласың дейт. Анан кийин мен да гитарамды алып кичине ырдап койсом, мындай берили ырдап калганда уже ооруганыңды эме кылып каласың да, унутуп каласың. Негизинен бул ырларды мага агайым тандап берет. Анткени мен мисалы бир ырды жасап келсем агайым ошо ырды тапшырып, кайра жаңы ыр берет. Ошентип мен жаңы ырларды жаттайм. Мен өзү бир нерсени тез жаттайм да. Анан кийин ырларды эгер тез жатташ керек болсо 5 минутта деле жаттап коем. Бир жолу мен үйдө отурсам, мага агайым чалып калганда, анан кийин телефонго чалып, алло, Аяна, тезирээк келип кал, бул жакта бир телеканал тартат экен деп калган. Анан келечекте бир Айнакан деген эже бар да, ал дагы срочно чакыртат кел деген да, ушул. Анан болсо мен акчам жок экен, мен барбай эле койсомбу десем болсо, Айнакан же урушат азыр, тезирээк кел деген. Анан болсо ойлонуп кой барайын, агайым чакыртат деп ата-энемден чөнтөктөрүн изденип баштагам да. Анан кийин бир жолу отурсам, атамдын чөнтөгүнөн 5 сомду алып калгам. Анан кийин ошол 5 сомду алып автобуска чыгып, агайыма барсам, анан кийин ырда бүттүп ал жакта. Ырда бүтүп келгенде дагы акчам жок болуп калган келгенге. Анан кийин эжем качан келесиң, айга кетебиз экен деп чалып калганда, мен жоокерим жок, мен азыр жөө барам үйгө десем, эжем жөө барасыңбы сен, 2 саатта дагы келе албайсың, тезирээк кел деп калган. Үйгө баргыча кечкирип калган. Анан кийин атам, эжем инем болуп мени аябай күтүп, мени аябай урушушкан да. Ушунчалык эме келесиңби, сурап албайсың эле акчаны эртең менен деп. Анан кийин болсо эртең менен мен өзгө уктайм, ошон үчүн калтыргыла деп эсимен чыгып калтырды сураганым. Ошондуктан тезирээк болду. Анан кийин айга кеткенбиз, ошол күн эсимде эч кетпейт да. Үйлөдө биз 5 адамбыз. Апам, атам, эжем, мен жана менин кичи иним болот. Анан болсо атам милиционер болуп иштейт. Апам болсо Жемчужина Нила деген фирмада иштейт, чайдын фирмасында. Эжем болсо университетте окуйт. Менин иним болсо мага окшоп окуучу. Апам мындай ырда берчи, ушундай деп кошо чабуу ырдап калат. Атам иштен кеч келсе дагы, бирок кеч мынтип отуруп калганда атам ырда берчи кызым деп ушинтип калат да.